Саламатсыңар менин кичинекей досторум. Кана, кечикпей келип отуруп калдыңарбы? Же дале толук болбой атасыңарбы? Менимче аябай күттүңөр окшойт, Анда силерге кечиккен жаңы жыл деген жомокту айтып берейин. Илгери эмес. Дал ушул биздин күндөрдө Мүнөт аттуу чоң шаар бар эле. Бул шаардын эли дайыма шашып жүрүшчү. Алар бири-биринин көзүнө карап учурашканга, асманды карап суктанганга убакыт таппай, дайыма сааттарын тиктеп, кечигип калбайын деп чуркап жүрүшчү. 31 декабрь күнү шаарда өзгөчө дүрбөлөң болду. Баары дүкөндөрдү кыдырып, белек издеп, бири-бирин жөөлөп жүрүштү. Бул шаарда Адилет аттуу 10 жашар бала жашачу. Ал башкалардан айырмаланып, шашканды аябай жаман көрчү. Ал терезеге конгон кар бүртүкчөлөрүнө да же дарактагы чымчыкка узакка чейин суктанып кароону аябай жактырар эле. Ушул жайбаракат мүнөзү үчүн аны чоңдор дайыма «Адилет, тез бол тез, убакытты коротпо» деп уруша беришчү. Түн ортосу жакындап, шаардын башкы аянтындагы чоң сааттын жебеси 12-ге келди. Элдин баары демин ичине катып, салтанаттуу коңгуроону күтүштү. 3, 2, 1. Бирок күтүлгөн боң деген үн чыккан жок. Сааттын жебеси 12-ге жеткенде чык этип катып калды да, бир аз титиреп туруп, артка жылып кетти. Ошол замат шаардагы жарыктар өчтү. Асманда жаап жаткан кар бүртүктөрү жерге түшпөй, абада калкып токтоп калды. Элдер кыймылдай албай катып калышты. Көрсө жүрөгүндө шашылыш эмес, чыныгы мээрими бар адамдар гана мындай сыйкырда кыймылдай алат экен. Адилет гана терезеден сыртты карап, алыскы убакыт чокусунан араң бүлбүлдөгөн жарыкты көрдү. «Апа, жаңы жыл адашып калды окшойт. Мен барып келишим керек» деди ал. Апасы катып калгандыктан жооп бере албады. Адилет жылуу күрмөсүн кийип, тоңуп калган шаарды аралап, тоону көздөй жөнөдү. Жолу катаал болду. Адилет тоонун этегине жеткенде, жол жээгиндеги бадалдын түбүнөн «ың» деген үн алсыз угулду. Караса кичинекей күчүк үшүп, карга көмүлүп калыптыр. Адилеттин максаты шашылыш болсо да, жүрөгү өтүп кет дегенге жол бербеди. «Байкушум, сен да жалгыз калдыңбы?» деп күчүктү койнуна катып, күрмөсүн ичине салып алды. «Жүрү, чогуу кетебиз». Күчүктүн жылуу деми Адилетке күч берди. Ошол маалда булуттар ачылып, айдын жарыгы жолду көрсөттү. Көрсө, караңгылыкта жасалган жакшылык бул жол көрсөтүүчү чырак экен. Адилет тоонун чокусуна чыкты. Ал жерде бийик таштан жасалган убакыт дарбазасы бар эле. Дарбазанын түбүндө кичинекей бала отуруптур. Ал абдан сулуу, бирок кабагы бүркөө экен. Бул жаңы жыл эле. Анын жанында чарчаңкы карыя эски жыл туруптур. «Саламатсыңарбы?» деди Адилет демигип. «Эмнеге келбей жатасыңар? Биздин шаарда убакыт токтоп калды. Баары силерди күтүп жатат». Жаңы жыл баш көтөрүп, муңайым көздөрү менен Адилетти карады. Мен келе албайм» деди акырын. «Мен адамдардан корком». «Коркосуңбу? Биз сени аябай күтөбүз го. Болуңуз. Силер майрамдайсыңар. Бирок бири-бириңерди укпайсыңар» деди жаңы жыл үшкүрүп. «Мен бийиктен шаарыңарды карадым. Баары шашат. Баары ачулуу. Эч ким жанындагы адамга жакшы сөз айтпайт. Мен алып келе жаткан бакыт куржуну боп-бош.
Eger жүрөктөр муздак болсо, менин келгеним жөн эле датанын өзгөргөнү да. Анда эски жыл сөзгө аралашты. Балам, убакыт бул мүмкүнчүлүк. Жаңы жыл бул жаңы барак. Бирок адамдардын кайдыгерлиги жолду тосуп калды. Ал чындыгында эле бүгүн эртең менен досуна катуу айтканын, апасына жардам бербей, телефонуна үңүлүп отурганын эстеди. Анда биз түбөлүккө муздак кышта калабызбы деп сурады Адилет. Жаңы жыл колундагы кичинекей шамды көрсөттү. Шамдын жарыгы араң эле бүлбүлдөп. Бул үмүт шамы. Эгерде ушул шам өчсө, мен буга айланып кетем. Аны кайра күйгүзүш үчүн мага бир тамчы болсо да чын жүрөктөн чыккан жылуулук керек. Адилет көпкө ойланып калды. Анын чөнтөгүндө бир тыйын дагы жок болчу. Ал күрмөсүнүн ичиндеги уктап жаткан күчүктү акырын алып чыкты. Жаңы жыл. Менин сыйкырым жок. Бирок мен жолдон бул кичинекей күчүктү таптым. Мен аны өзүм үшсөм да боорума кысып жылыттым. Азыр ал коопсуз. Менин жүрөгүмдө ушул күчүккө, мени күтүп жаткан апама, досторума болгон сүйүүм бар. Мен сөз берем. Биз өзгөрөбүз. Биз эми шашпайбыз. Биз жүрөгүбүздү сүйүүгө толтурабыз, деди. Адилеттин көзүнөн бир тамчы жаш мөлт этип таам жаңы жылдын колундагы шамга түштү. Ошол замат керемет болду. Бүлбүл этип турган шам дүр этип жанып кетти. Анын жарыгы ушунчалык күчтүү жана таза болгондуктан бүтүндөй караңгы өрөөндү жарык кылды. Тоңуп калган жолдор эрип, муздар гүлдөргө айланды. Жаңы жыл жылмайды. Анын жүзү күнгө окшоп жаркырады. Рахмат сага, Адилет, деди ал. Сен мага эң керектүү нерсени, мээримди бердиң. Эми мен кете алам. Эски жыл Адилеттин ийнине колун койду да: кош бол, балам. Убакытты текке кетирбегиле. Бири-бириңерди аягыла, деп акырын бууга айланып, жылдыздарга сүңгүп кирип кетти. Жаңы жыл Адилетти жана күчүктү өзүнүн сыйкырдуу чанасына отургузду. Чана зымырап жөнөп, шаардын үстүнө келгенде жаңы жыл үмүт шамынын жарыгын үйлөргө чачты. Бул жарык терезелерден кирип, адамдардын тоңгон жүрөгүн эритти. Шаардын борбордук аянтында кайрадан боң эткен катуу үн угулду. Сааттын жебеси 12-ни какты. Адамдар терең уйкудан ойгонгондой болушту. Бирок кызыгы, алар мурдагыдай кечиктик деп кыйкырган жок. Атасы баласын бекем кучактады. Кошуналар кол алышып учурашты. Абада тынчтык жана түшүнүү пайда болду. Адилет үйүнүн алдына келип түштү. Апасы эшикке чуркап чыгып: "Адилет, балам, саат 12 болду. Мен сени жоготуп алдым деп корктум", деп кучактады. Адилет колундагы күчүктү көрсөтүп күлүп койду. "Апа, жаңы жыл бир аз кечигип келди. Бирок ал бизге эң маанилүү жакшы нерсени алып келди. Эмнени? Бири-бирибизди сүйүүнү жана мээримди. Көрсө жаңы жылдын кечиккени жакшы болуптур. Анткени кээде жашоонун даамын сезиш үчүн чуркап бараткан жерибизден бир азга токтоп, жаныбыздагы адамдарды жана өз жүрөгүбүздү тыңшашыбыз керек экен. Кана, мен силердин жүрөгүңөрдү тыңшайын, достор. Эң сонун. Силердин жүрөгүңөрдө тынчтык, сүйүү бар экен. Жаңы жылыңар менен, достор. Жаркырап келген жылыбыз силерге кубанычты, бакытты сүйүүнү берсин. Жаңы жыл кут болсун. Көрүшкөнчө.